Саламатсызбы? Менин атым Толонай. Мен Кыргыз эл аралык универсалдуу колледжинин мугалимимин. 안녕하세요. 저는 국제대학교 한국어 선생님 토원아이라고 합니다. 만나서 반가워요. 오늘부터 한국어를 열심히 공부할게요. Biz бүгүнтөн баштап корей тилин окуп баштайбыз. Кыргызстанда негизи абдан популярдуу тил болду. Анткени Корея өлкөнүн маданиятына, ыр-бийлерине кызыккан жаштар абдан көп. Корей тили эң байыркы тилдердин бири болот. Корей тилинде дүйнө жүзү боюнча 77 миллион адам сүйлөйт экен. Мисалы статистиканы карасак, Түндүк Америкада 2 миллиондон ашуун адам сүйлөйт экен. Азияда болсо 3 миллиондон ашуун 4 миллионго жакын адам сүйлөйт экен. Андан ары Европада 600 миң адам сүйлөйт. Андан тышкары Орто жана Түштүк Америкада болсо 100 миң адамдан ашуун адам сүйлөйт экен. Океанияда болсо 100 миңден ашуун адам сүйлөйт. Андан тышкары Африкада 11 миң адам сүйлөйт экен. Андан ары кетсек, кыргыз тилин ким жараткан? Силер билесиңерби? Кыргыз тилинин алфавитинин жаралуусуна чоң салымдарын кошкон агартуучулар булар Белек Солтоноев, Ишенал Арапаев жана Касым Тыныстанов. Дагы бир суроо. Корей тилин болсо ким жараткан? Силер билесиңерби? Билбесеңер, биз азыр үйрөнөбүз. Хангыл бул корей тилинин жазуу системасы. Жана 1943-жылы Хангыл алфавитин даярдап, ал убакта атын Хунмин Жонгум деп атап койгон. Аны болсо Хангыл жаралганга чейин Корей эли Кытай иероглифтерин колдонуп келишкен. Аны болсо мамлекеттик кызматкерлер жана падышалар гана колдонуп окуй алышкан. Бирок карапайым адамдар окуй алышкан эмес, бирок корей тилинде сүйлөшкөн. Ошол себептен улам Чосон династиясынын 4-чү падышасы Сежонг, улуу Сежонг падыша окумуштууларга буйрук берет. Хангыл алфавитин жазоого. Мынакей экранда көрүп турсаңар, бул деген Хангыл алфавити илгерки. Негизинен улуу Сежонг падыша Хангыл алфавитин жарыкка чыгаргандан кийин Хунмин Жонгум аттуу китепке бул жазманын түрдүү себептерин жазып чыгат. Негизги 5 үнсүз тамганы белгилөөдө бул сүйлөө органдарынан алынган. Жана үндүү тамгалар болсо булар символдорду белгиленет. Мисалы тегерекче бул асман, андан тышкары жер бул сызыкча дегенди түшүндүрөт. Жана таякча бул адам. Бул илгерки Хунмин Чонгун хере жазмасы ЮНЕСКО дүйнөлүк мурас катары катталган 1997-жылы. Эми бизге корей тилин бүгүн окууда биздин студенттерибиз жардамга келишет. Алар болсо Алтынай жана Айтназар. Өздөрү жөнүндө тааныштыра кетишсе. Саламатсыңарбы достор, менин атым Айтназар, мен болсо Кыргыз эл аралык универсалдуу колледжинин студенти болом. 네, 여러분 안녕하세요. 저는 국제대학교 3학년 Айтназар이고요. 네, 이제 여러분들과 즐거운 시간을 보내기 바랍니다. Салам достор, менин атым Алтынай. Мен Кыргыз эл аралык универсалдуу колледжинин студенти болом. 여러분 안녕하세요. 저는 алтынай예요. KIC 국제대학교 학생이에요. 여러분과 함께 즐겁게 한국어를 공부하고 싶어요. Чет тилин үйрөнүүдө эң биринчи эле саламдашканды жана рахмат айтканды үйрөнөбүз. Саламдашуу бул корейче инсамаль. Эми саламатсызбы болсо бул 안녕하세요. 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 Азаматсыңар. Эми рахмат бул корейче 고맙습니다. 제 감사합니다. 고맙습니다. 제 감사합니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다. Азаматсыңар. Эми болсо биз корей тилинин үндүү тамгаларын үйрөнөбүз. Булар негизги үндүү тамгалар экранда. А бул негизи таякчалардан турат тамгалар. Жогортодон төмөн жака бир таякча жана солдон оңго бир таякча сызабыз. Биринчи тамга. Экинчи тамгабыз бул я. Жогортодон төмөн жака бир таякча сызабыз. Жана солдон оңго эки кыска таякча сызабыз.
O тамгасы бул солдон оңго бир кыска таякча жана жогортодон төмөн жакка бир таякча сызабыз. Кийинки тамга бул Yo. Эки кыска таякча сызабыз жана жогортодон төмөн жакка бир таякча сызабыз. Жана O бул жогортодон төмөн жакка бир таякча жана солдон оңго бир таякча сызабыз. Кийинки тамга бул Yo. Эки кыска таякча жогортодон төмөн жакка сызабыз жана солдон оңго бир таякча сызабыз. Кийинки тамга бул U. Солдон оңго бир таякча жана өйдөдөн ылдый бир таякча сызабыз. Кийинки тамга бул U. Солдон оңго бир таякча сызабыз жана жогортодон төмөн жакты көздөй эки кыска таякча сызабыз. I тамгасы кийинки бул бир кыска таякча сызабыз. Андан кийинки акыркы тамга бул бир таякча сызабыз. Эми Алтынай менен Айтназар бизге дагы бир жолу кайталап беришет. Биринчи тамгасы бул А тамгасы экен. Жогортодон ылдый көздөй бир таякча узун, анан солдон оңго бир кыска таякча. Ооба, туура. Алтынай, бул кайсы тамга? Бул А тамгасы. Жогортодон төмөнгө бир узун таякча жана солдон оңго бир кыска таякча Ооба, сызабыз. туура. Кийинки тамга Я тамгасы. Я тамгасы жогортодон ылдый көздөй бир узун таякча, анан кийин оңдон солго эки кыска таякча. Ооба. Бул Я тамгасы. Жогортодон төмөндө карай бир узун таякча жана солдон оңго эки кыска таякча сызабыз. Туура. Кийинки тамга бул О тамгасы. О тамгасы кантип жазылат? О тамгасын жазууда солдон оңго бир кыска таякча сызабыз жана жогортодон төмөн бир узун таякча сызабыз. Ооба, туура. Кийинки тамга бул Кийинки тамга бул Yo тамгасы. Бул ошондо солдон оң көздөй эки кыска таякча, анан жогортодон ылдый көздөй бир узун таякча сызат экенбиз. Ооба, Алтынай. Сен да билесиңби, Yo тамганы кантип жазабыз? Yo тамгасын жазууда солдон оңго эки кыска таякча сызабыз жана жогоркудан төмөндө карай бир узун таякча сызабыз. Ооба. Бул тамга? Кийинки тамга бул О тамгасы. Жогортодон ылдый көздөй кыска таякча бир, анан кийин солдон оң тарапка бир узун таякча. Ооба, туура. О тамгасы. О тамгасын жазууда жогортодон төмөндө карай бир кыска таякча сызабыз, солдон оңго бир узун таякча сызабыз. Азаматсыңар. Кийинки тамга бул Кийинки тамгасы бул Yo тамгасы. Жогортодон ылдый көздөй эки кыска таякча сызабыз, анан кийин солдон оң көздөй узун бир таякча сызабыз. Ооба, туура. Yo тамгасын жазууда жогортодон төмөн эки кыска таякча сызабыз жана солдон оңго бир узун таякча сызабыз. Азаматсыңар. Кийинки тамга бул У тамгасы. У тамгасын кантип жазабыз? Солдон оң тарапка бир узун таякча, жогортодон ылдый карайта бир кыска таякча сызабыз. Ооба, туура. Алтынай. У тамгасын жазууда солдон оңго бир узун таякча сызабыз жана жогортодон төмөндө карай бир кыска таякча сызабыз. Азаматсыңар. Бул тамганы кантип жазабыз жана кантип айтабыз? Бул тамгасы Ю тамгасы. Солдон оң көздөй бир узун таякча, жогортодон ылдый тарапка эки кыска таякча. Ооба. Yo тамгасын жазууда солдон оңго бир узун таякча сызабыз жана жогортодон төмөндө карай эки кыска таякча сызабыз. Азаматсыңар. Кийинки тамга Бул И тамгасы. Солдон оң көздөй бир узун таякча. Ооба. Алтынай. И тамгасын жазуу абдан оңой. Оңдон солго бир узун таякча сызып койсок болот. Эми акыркы тамганы кантип жазабыз жана эмне деген тамга бул? Акыркы тамгасы бул И тамгасы. Жогортодон ылдыйды карай бир узун таякча сызып койсо болот. И тамгасын жогортодон төмөндө карай бир гана сызык менен жазабыз. Ооба, азаматсыңар. Биз жазганды үйрөндүк, Эми болсо кайрадан айтылышын гана кайталап кетели. Бул тамга А. А. Кийинки тамга бул Я. Я. Кийинки тамга бул О.
О. Бул тамганы айтып жатканда силер эрениңерди колдонбойсуңар. Оозуңарды ачып гана о дейсиңер. Бул yo тамгасы. Бул тамганы айтып жатканда дагы эрениңерди колдонбойсуңар жана оозуңарды ачып эле жөн эле yo дейсиңер. Yo. Yo. Ооба. Кийинки тамга бул о. O. О. Туура. Бул yo тамгасы. Yo. Yo. Бул тамга у. U. У. Бул тамга болсо ю. U. Ю. ы тамгасы. I. I. Акыркы тамга бул и. I. И. Азаматсыңар, биз эми үндүү тамгалардын баарын үйрөндүк. Силер болсо мунун баарын жазып чыгышыңар керек бышыкташ үчүн. Корейче кантип жазабыз? Корей алфавити тыбыштык жазуунун негизинде түзүлүп, тыбыштык муундук системага кирет. Жазууда тамгалар бири-биринин аркасынан жазылбастан муундарга биригип жазылат. Ошондуктан алар иероглифтерге окшош. Бирок булардын баары тамгалар. Корей тилинде негизинен тамгалар, үндүү тамгалар экиге бөлүнөт. Тик турган тамгалар жана жаткан тамгалар деп. Тик турган тамгалар бул үнсүз тамганын жанына жазылат. Ал тамгалар болсо а, я, о, yo, и тамгалары үнсүз тамганын жанына жазылат. Андан кийинки бул жаткан тамгалар деп атайбыз. Алар болсо о, yo, у, ю, ы. Булар болсо үнсүз тамганын ылдый жагына жазылат. Бул ийиң деген тамга. Бул тамганы сөзсүз үндүү тамгалардын алдына коебуз дагы, бирок алар окулбайт. Эгерде мундун аягына келсе, бул ың тыбышын берет. Бирок мундун астында эч качан окубайбыз, үндүү тамганын алдында турса. Үндүү тамгалар гана катышкан сөздөрдү окуп көрсөк. Биринчи сөз бул ая. Aya. Aya. Кийинки сөз бул оа. Oa. Oa. Кийинки сөз уйо. Uyo. Uyo. Кийинки сөз ия. Iya. Iya. Жана оу. Ou. Ou. Жана экинчи катардагы сөздөр булар ой. Oi. Oi. Сен которулушун көрүп турсаң керек, бул кыргызча бадыраң деген сөз. Кийинки сөз бул ую. Uyu. Uyu. Ую бул сүт. Кийинки сөзүбүз ай. Ai. Ai. Ай бул кыргызча ымыркай. Кийинки сөзүбүз йоу. Yo. Yo. Бул түлкү кыргызча. Жана акыркы сөзүбүз бул йоа. Yoa. Yoa. Йоа бул кыз дегенди билдирет. Эми болсо курама үндүү тамгаларды үйрөнөбүз. Алардын аты дифтонг. Булар кантип келип чыккан? Булар үндүү тамгалардын айкалышынан келип чыккан тамгалар. Дифтонг. Эми дифтонг деген тамгаларды үйрөнүп кетсек, дифтонгдорду үйрөнөбүз. Булар болсо биринчи тамга E. E. андан кийинки е, Ye. Ye. жана кийинки E. E. ооба. Е, Ye. Ye. ооба. Кийинки тамга ва, Wa. Wa. ооба. Кийинки тамга болсо ве. We. We. Кийинки тамга ве, We. We. жана во. Wo. Wo. ооба. Жана кийинки тамга бул ве. Курама үндүү тамгаларды биз дифтонг деп атап алдык, Дифтонгдор экранда турат. Эми болсо биз бири-бирден окуп чыгабыз. Бул а жана и тамгаларынан келип чыккан дифтонгу. E. E. Ооба. Кийинки тамга бул и жана тыбышынан келип чыккан дифтонгу. Ye. Ye. Кийинки дифтонг бул о жана и тамгаларынан келип чыккан дифтонгу. E. E.
Кийинки дифтонг бул Ё жана И тоңголорунан келип чыккан Е. 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 Кийинки дифтонг бул О жана А үндүү тоңголорунан келип чыккан Ва дифтонгу. Ва. Ва. Кийинки дифтонг бул В. О жана Э тоңголорунан келип чыккан В. Ве. В. Кийинки дифтонг бул О жана И тоңголорунан келип чыккан тыгыш В. Ве. В. Кийинки дифтонг бул У жана О үндүү тоңголорунан келип чыккан Во. 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 Кийинки дифтонг бул В. У жана Э дифтонгунан келип чыккан В. Ве. В. Кийинки дифтонг бул Ви. У жана И үндүү тоңголорунан келип чыккан Ви дифтонгу. Ви. Ви. Кийинки дифтонг бул И жана И үндүү тоңголорунан келип чыккан И дифтонгу. Ый. Ый. Ушу менен бүттүк. Эми кайра бир жолу айтылышын гана кайталап кетебиз. Бул тамга Э. Э. бул Е. Е. Э. Э. кийинки Е. Е. кийинки дифтонг Ва. Ва. Ве. В. Ве. В. кийинки дифтонг Во. Во. кийинки дифтонг Ве. В. кийинки дифтонг Ви. Ви. Ый. бул Ый. акыркы дифтонг болду. Биз ушулар менен негизги үндүү тоңголордун баарын кайталап өттүк. Дагы бир жолу үндүү тоңголорду гана кайталап кетелиби? Сабактын аягында акыркы үндүү тоңголорду кайталап кетебиз. А. 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 Я. 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 О. 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 Ё. 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 О. 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 Ё. 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 У. 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 Ю. 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 И. 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 Үндүү тоңголорду бир сыйра кайталап өттүк. Эми болсо дифтонгдорду кайра бир жолу кайталап коелу. Э. Э. Е. Е. Э. Э. Е. Е. Ва. Ва. В. 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 Ве. Во. Во. В. Ве. Ви. Ви. Жана ый акыркы дифтонг болду. Булардын баарын силер кайра кайталашыңар керек жана жазышыңар керек. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Рахмат.